Kızlarımına okul yıl başlandı. Kanikul bitti. Gezekteki okucunun çıdamsızlığına gütken acıma emitenle kitap defterlerini riyetlep kuvançı oyuna batpaydı. 2 sentyabrda al özüm ekendegen Karayunkur участкасынан 30 çakırma alыстағы Tügeloğlu Usbek atындағы мектепке 1. класстың босоғысын жаңыдан ғана аттап жатқан сіңлісіменен бірге бара баштамақчы. Ала кетчи. Кичинекей бұл қарманымыздың жордадай сар санаға батышының жөнü бар. Анткени өздерінен шығары дағы 8 оқушы минтип улам-улам қол көтірі жол тосқандары бекер увара. Андықтан мұндағылар қандай да болса, авалдан шығынын амалды сашып, бүгінгі күнде мына бауыл көк жүгіліменен 10 оқушыны 60 шақырым аралға чейін ташып барышады. Ал эми буга чейин бұл қызматы дээрлик чейрек кылым мына бауыл бүгінгі күнде тарпы эчек чыккан автобус аткарып келген. Дейінксінің арын районында 5-6 пункттың балдар қыздары атайын уналармен ташлады. Аларды күйічі маймының қамсыздоо айыл өкмөттөрүнүн эмгек акыларын төлөө жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнүн жоопкерчилигинде болгонунан пайдаланууга чеклердин абалы купулга толо бербейт. 5 мектепте тартылчу эле быйыл дагы моореки ак булуңдун балдары дагы ийди сууга барганда бир кыйынчылыктарды жаратчы. Буюрса булардын дагы айыл өкмөтү бизге кайрылды. Биз бир бусикти чечип атабыз. Ал эми окуучуларда сагынычтарын жашырышпаган Нарын районунун Казан койгон айылындагы орто мектептин мугалимдери жаңы окуу жылына даярдыктарын аяктап калышты. Айтмакчы, быйылкыга өрөөндөгү 34 билим ошогунун кезектеги оңдоп түзөө жумуштарына мамлекет казынасынан 3 миллион 779 миң 500 жана жергиликтүү бюджеттен 11 миллион 533 миң сом каралган. Анын баарысы өздөштүргөнү менен онун толук капиталдык ремонттун өткөрүү зарылыгы курч. Арасында Tügeloğlu Usbek атындагы орто мектепте бар. Мектептин эскилиги жетти деп айта алабыз. Себеби дегенде жылда ремонт иштери жүрөт. Жылыга биз окуучулар тарагандан кийин класстарды актоо иштери башталат. Актап баштаганда уже акиташ албай калды. Ошондой эле биздин мектепте дагы бир көйгөй бар. Бул айрым кабинеттердин полдорунун абалы начар. Жана спорт залдын полу абдан коркунучтуу абалда. Андан тышкары шыйпырлардын абалы начарлап, жамгыр жааган учурда тамчы тамышы мүмкүн деген ойдомун. Калыстык иретинде аталган билим уясына жылуулук түтүктөрүн киргизүүгө, терезелерин жаңылардан алмаштырууга түрткү берүүчү гранттын эсебинен жана капиталдык салымдар беренесинен 8 миллион сом чегирилгендигин белгилейли. Бирок баары бир курулганына 50 жыл болгон мектепти капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөрбөсө кырдаал кыйындачуудан. Былтыркы жылдын эсеби менен быйылкы жылы капиталдык ремонт 19 миллионго деп тизмеге киргенбиз. Бирок эмнегедир республикадан тизмеге кирбей калдык да. Буюрса эмди жылга киребиз деген жакшы ниеттер менен туруп атабыз. Сөз соңунда Нарын облусу боюнча 31 мектеп жана 21 балдар бакчасы капиталдык ремонтко муктаж экендигин маалымдайлы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын району.